вы не имеете права, я малолетка! Силер эмне жинди болдуңар? Кыздарды армияга алып баштайлы деп келдиңерби? Бардыгын эмес. Мына конкретно ушул кыздарды. Каяктагы армия? Кыздарды армия алса, смело барабыз деп ким курат эле? Чакыргыла, биз барабыз. Мындай найм отсак айтылып кетти да эмне болду эми? Кыздар тандагылар. Бир ай түрмөдө, же бир ай армияда. Тигил жаккадагы, бул жаккадагы барбайбызга барам барбы? Жок. Мен үйдүн жалгыз кызым. Мага барганга болбойт. 180 красавчиктер каякта эле? Назгорзада. Сүйлөшсөкчү. Годен. Фигураям жок жетим. Бүгүндөн баштап силер чачыңарды дайсанга эмес, шамалга ургатасыңар. Наряд деген кийим эмес, ал деген жумуш. Эми болсо, силер балдардын аркасынан чуркайсыңар. Кечинде Споки, Ноки деген СМС эмес, Отбой деген командага уктайсыңар. Жакпайбы Америкага барып жашагыла, Европага барып жашагыла. Где-то я это уже слышала. Кыздар, болбойсуңар, силер күтүп атпайсызбы? Адамзат носкини качан эле ойлоп тапкан. Силер болсо до сих пор бак чүпүрөк менен бутуңарды ороп бересиңер деген. Робот, пылесос. Бул аябай керектүү нерсе. Ухаживать этсин, нормально ухаживать этсин. Тем более менин характеримди көтөрө албайсың. Ал характериң эмес, өзүңдү көтөрүп талдыңбы? Вот! Айда жуас! Соревнование биз кыздар эркектерге каршыбы? Кстати, силерди ким даярдайт, билесиңер? Ал деген легенда да жалгыз боевой офицер айым. Не отурасыңар? Апаң болом, болуп тур, апа! Не? Сразу пойдем! Кыздар, силер эмне шашыңарды ала элексиңер да спор. Ар бир кызга бир айда 5 күндөн выходной берсеңиз, Кайсы эрдиң берүүчү? сиз менин сөзүмө ишенип кое бериң. Ошо күндөрү алдыбызга чыкпай эле койгула, өзүңөргө эле жакшы болот, Тынчтык, аманчылык дегенде, кыздар?